Мен аял саясатчы катары ар бир аялды, аял затын, энелерди коргогонго даярмын. Бирок тилекке каршы саясатта айрыкча шайлоо процессинде ар бир 4-чү тизмеде аял киши болуш керек. Бул мыйзам. Бирок сен тизмеге киргенден кийин мыйзам ченеминде иш алып барышың керек. Мекенчил партиясы бир дагы талапкерден 138 талапкер катталган Борбордук шайлоо комиссиясынан. Бирөөсүнөн да биздин лидерлер Садыр Жапаров, Камчы Ташиев акча алган жок. Биздин партияда эч кимден акча алынган жок, бирок ар бирибиз бөлүнгөн округда иштешибиз керек добуш алыш үчүн. Ан үчүн эртең менен 8-ден түнкү саат 12-ге дейин. Тилекке каршы айрым биздин айым талапкерлер, мына мен сыйлаган Сонун Кадырова эжекебиз мына ошол процессти түшүнбөй калды окшойт. Бизге партия же штаб акча бөлүп бербейт. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүгө жараша иш алып барышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, түшүнбөстүктөн келип чыккан, кечирип коесуңар. Шайлоочулар менен иштебесең, добуш ала албасаң, өзүңүздөр көрдүңүздөр башка партиялардан шайлоого катышкан 9, 10, 11 талапкерлерди тизмеден чыгарды. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан мен айтар элем, Мекенчил партиясы эл үчүн кызмат кыла берет. Мекенчил партиясында бирде коррупционер жок. Мекенчил партиясында эч кандай соодалашуу деген жок. Ошону менен бирге эч кимден бир тыйын албастан бүт талапкерлер биз аттандык. Бүгүн акыркы күн ишенгиле бизге шайлоочулар. Биз бир гана эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылабыз. Ошондой эле ачык айтып коеюн, ар бир аял затын колдоп, коргоп, баалап алганга күчүбүз жетет. Рахмат сиздерге.